Кыргызстандын экономикасын ордутуу менен 3 жылда көтөрсө болот, ал үчүн тоген тармагын өнүктүрүү керек деп эсептешет экономикалык эксперттер. Жакында Кыргызстандын президенти бекиткен өлкөнү өнүктүрүү программасында негизги багыттардын бардыгы көрсөтүлгөн. Бирок өкмөттүн жана өлкөбүздүн башкаруу формасынын байма-бай алмашышы экономиканын өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Ал эми жакындагы орусиялык изилдөөчүлөрдүн Борбор Азиянын саясий тобокелчиликтери тууралуу изилдөөсүндө Кыргызстан ички тобокелчиликтерге салыштырмалуу Борбор Азиядагы эң төмөнкү туруктуулукка ээ өлкө катары көрсөтүлгөн. Экономикалык өнүгүүгө жетишүүгө өкмөттүн ар кандай курамындагы улантуучулуктун сакталышы керектигине көптөгөн белгилүү экономисттер кошулушууда. Чындыгында министрлер кабинети байма-бай алмашып натыйжалуу иштегенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өкмөттүн азыркы курамында таркатуу коркунучу тагылып турат. Бул ирет ага негизги себепчи болуп, Кумтөр тоген ишканасы болду көрүнөт. Аткаминерлер менен депутаттар кенжери кандай формада болоорун чече албай жатышат. Бирдей үлүштөгү биргелешкен ишкана болобу же улутташтырылабы деп. В течение 24 лет у нас смена программы была 20. Акыркы 24 жыл ичинде бизде 25 жолу алмаштыруу программасы болуптур. Мындай шартта сөзсүз өнүгүү боюнча сөз болушу да мүмкүн эмес. Тескерисинче 24 жыл ичинде бизде болгону талкалоо жана кыйратуу гана болгон. Мен башкаруунун парламенттик формасы бул өлкөбүздү башкаруудагы анархия жана вакханалияга чекит коет деп ишенем. Анархию в управлении страной. Ал эми экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев болсо, өлкөбүздөгү айыл чарбасын, энергетика, туризм жана тоген тармагы дале ушундай багыттарын өнүктүрүү керек деп эсептейт. Анын пикири боюнча өлкөбүздүн бийлиги айрыкча тоген тармагына негизги басымды жасашы зарыл. Горнодобывающая отрасль это стоит особняком. Тоген тармагы бир хан сарайдай болуп турат. Эмнеге? Анткени бизде Менделеев таблицасынын дээрлик керектүү болгон баардык элементтери бар. Айрыкча бүгүнкү күнү талапка жооп берүүчүлөрү толугу менен бар. Ошондон улам бул тармак жаңы эле жаралып жатат дегендер да болушу мүмкүн. Эгерде Кумтөрдү эсепке албасак, бул тармак дээрлик өнүкпөй эле турат. Она может считать даже не развитая эта отрасль. Эки тараптын Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрү чыңалуу менен өтүп жатат. Бир канча айдан бери бирдиктүү жыйынтыкка келе албай жатышат. Бирок өлкөбүздө мындан башка деле пайдалуу кен жерлер бар. Эгерде аларга туура маркетинг иштери жүргүзүлсө, өлкөбүздүн бюджети толуп калмакчы. Качан гана тоген байлыктары боюнча сөз болгондо баары эле алтынды ойлошот. Алтындан башка бизде сейрек кездешүүчү металлдар, вольфрам жана көмүр бар. Биз Совет доорунда 5 миллион тоннадан кен казчубуз. Эми азыр дагы ошол көрсөткүчтөргө жетишибиз керек. И мы сейчас должны выйти на этот показатель. Азырынча депутаттар менен министрлер бир пикирге келе албай жатышат. Эгерде өкмөт отставкага кетсе, башкалары келет. Анан кайрадан жаңы министрлер кабинети түзүлүп, өлкөнүн экономикасынын өнүктүрүүнүн жаңы программасы бекитилет. Бул арада потенциалдуу инвесторлор өлкөбүздө качан тынчтык, туруктуулук болот деп күтүп жатышат. Ошентсе да бизнесмендерде башка өлкөлөргө кетип калууга жана ийгиликтүү шарттарда бизнесин өнүктүрүүгө баардык учурларда мүмкүнчүлүктөрү бар.